Барыңыздар менен аманчылыктан кайрадан жүз көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Студиябызда бүгүн төкмө акын ырчы Баян Акматов конокто. Алдыда биз менен бирге болуңуздар. Баян мырзанын чыгармачылыгы, жаңылыктары жана акындарга карата колдоо, ошондой эле бир аз кысымдар тууралуу дагы сүйлөшөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Баян мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Буга чейин байланышканыбызда бир аз сыркоолуп жаттым дедиңиз эле. Кандай болуп калдыңыз? Бул мезгилдик эле оорубу? Ооба, бул мезгилдик эле оору. Эми бул дагы аябай чоң бизнес окшойт деп айтып атышат го элдер. Эми азыр оорум толук түрдө эми калыбыбызга келе элекпиз, бирок акырындык менен келатабыз. Мурдагы эле грипптер кадимки элечи. Менин жеке оюм ушундай. Ден соолукта болуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы. Баян мырза ушул жыл жыйынтыктоочу учурда маектешүү буйруптур бизге. Негизи эле ушул жыл сиз үчүн кандай болду? Бул жыл жагын сурасаңыз билбейм эми. Жыл жагын жакшы, бирок мен ар бир секунда, ар бир минутаны жакшы деп айта алам өзүчү. Себеби ар бир секунда, ар бир минута биз азыр 35-тин кырындабыз да. Анан мурда балалык кездерибиз күн өтчү эмес, качан чоңоебуз, качан биз дагы ушундай киши болобуз, качан байкелердей болобуз, качан күчтүү болобуз, качан акын болобуз, качан ушундай илебибизден намышып, таш чайнап кум кылабыз деген балалык сезимдер өтүп, мына ошонун баардык кыялдарыбыздын баары кабыл болуп, дал ошондой тилектердин орундалышындай болуп турган учурубуз. Бирок аттеген дүйнө баарында бири кем дүйнө деп айтылат эмеспи? Азыр убакыт аябай учкан куш. Ар бир минута, ар бир секунда баары тең сабак болуп атат. Мен үчүн кино көрүш кызык болбой калды чындап. Чындап өзүмдүн ар бир күндөрүм, өзүмдө болуп аткан окуялар өзүнчө кинодон артык сценарий, режиссуралык коюлган нерселер болуп калды. Андыктан ошол ар бир минутама ыраазымын. Бул жылды жыйынтыктатканда айтып коюшат го. Мындай жоготуу болду, мындай чоң жетишкендигим болду депчи. Бул жылда сиз эмнеси менен эсте калды? Билишибиз боюнча баягы 40 жылкылуу болдуңуз. Бул эң 40 жылкылуу болдук, кыздуу болдук. Кыз башкача болуп экен, көздөрү, кирпиктери ийилип, бакырайып, үнү дагы башкача чыгат экен эмнегедир. Эми биз көбүнчө физика аламдары менен жашайбыз го өзү. Колубузга эмне кармалса, көзүбүз эмнени көрсө, ошону сүйүп, туюп, бирок метафизикалык жашоонун дагы бара-бара ойлойм, ушул адамдардын баары тең бир колунда физика, бир колунда метафизиканы алып жашап калат окшойт депчи. Бул карап турсаң, чын эле азыр кичинекей кезде эркекпи, кызбы айырмасы жок го. Кантип бир башкача сезимдер бар да, мындай атага кыздын жакын болушунун бир кереметтери туюлуп турганын байкайм. 40 жылкылуу болдук, Кудай таалам. Бул 2022 жылда көп ийгиликтерге жетиштик чындап. 2022 жыл тынган жокмун, чакыруулардын гана үстүндө болдум. Айтыштарда 5-6 байген алдым. Үйрөндүм көп нерселерди. Мурдагы караганда көбүрөөк китептерди окудум. 2021-ге караганда 2022 жылкы ой жүгүртүүлөрүм дагы өстү десем дагы болот. Кыскасы жеңилдиктер, ийгиликтердин сонун жыл болду. Эми жакшы десе жакшы болот да, бул дүйнө оң солу менен кооз го адам баласына өзү. Көпчүлүк айтат экен, ар кандай мамлекеттердин кызы, мен өзүмө суроо бергениңиз үчүн өзүмдөгү болгон окуяларды эле айтып атам. Кийинкиси жакшы да. Сиз үчүн демек жемиштүү болду. Айтыш деп калдыңыз, баягы чакыруулардын үстүндө жүрдүм, айтыштардан бир канча байгелерди алдым депчи. Ушул айтыш өнөрү деги эле сиз канча жашыңыздан баштап төкмө акындыкка баягы кадам таштадыңыз? Канча жылдан бери ушунун үстүндө келе жатасыз? Деги эле бул өнөрдүн өзгөчөлүгү эмне? Ушул суроону көп беришет, бирок өзүм дагы жооп таба албай келатам да чындапчы.
качандан баштап акын болуп калдым деген сөзгө. Себебин муну бала кезден баштап канча бир убакытка мен өзүм даярдык көрдүм да. Мен ойлойм, дароо эле айтышка чыга калган жокмун. Мен ушу 2-курс, 3-курсума чейин даярдыктарды көрдүм деп эсептейм. Өзүмдүн канымдагы бар нерсеге баягы даярдык көрүп, өнүктүрүү деп түшүндүм. Себеби менин тайки журтумда дагы, ата журтумда дагы көпчүлүгү баягы ар бири комуз чертет, ырларды түшүнөт, айтыштарды талдай билет дегендей. Анан даярдык көрдүм дегенде эми кандай түшүнсө болот, эми угармандарга чайнап бербесе дагы түшүнбөй калышы мүмкүн. Даярдык көрүп туруп эле акын болуп кала албайт өзү. Ошол акын болгонго чейин териме деген бар, санат деген бар, ашыктык ырлар деген бар, айтым күүлөр деген бар, кара күүлөр бар. Кыскасы көп адабий чыгармалар бар, тарых бар, санжыра бар, салт бар, нарк бар, нуска бар. Ошолордун баарын жашап жүрүп отуруп анан акын болуп келе турчу нерсе ушул да. Анан Быштыңыз ошолчу. дароо эле акын болуп даяр бышып калдым деп айта албайм. Алгач чыкканда биз дагы жүдөдүк. Эки сөздүн башын кошо албай, ушу кантип эле төгүп кете берет деп элдерди көрүп суктанчубуз. Ой, кандай саптарды, ой, жакшы айтты деп биз дагы суктандык. Анан бара бара ошолордун артын ээрчидик, китептерди окудук. Айтыш десе көзүбүз күйдү кадимкидей. Жөө жалаңдап каякта айтыш болуп атпасын. Бардык. Айтыш айтуу төкмөй болом деп атып бирөөнөн кагуу жеп алган учурлар да болду. Кыскасы жанагы Тоолубайдын чыгаратындай акын болом деген адам таштакта дагы, күн ысыкта дагы, кумдуу чөлдө дагы, суу үстүндө дагы күндөрүн өткөрүш керек. Ошондон анан болуп отуруп акын деген бир атка ээ болот. Муну биздики бир кызык, муну мамлекет мына колуңа төкмө акын деген бир дипломду карматпайт бизде. Бизде эл берет да. Эл баалайт. Төкмө акын деп эл баалайт. Анан баалаган учурда анан кыйратып атып мына акын экенмин деп айта берсең болсо керек өзү. Анан ар бир акындын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Кээ бир акындар бар 80-90 100гө чейин жашап өткөн. Бирок артында бир да шакирти же болбосо акындыктын үлгүсүн калтырган эмес. Бирок өзү мыкты акын. Биздики болсо ушу акындыктын өзүбүз кыйрата албай жатып сабак дагы өткөнбүз. 1 жыл университетте айтыш мектеби деп ачып алып, ал жакта аябай жакшы окуучулар тарбияланып өстү. Тилекке каршы жабылып калды. Айтыш бул акындар көп жерге бата бербейт экен. Жага да бербейт экен. Кыскасы ал жактан 1 жыл сабак берип, берекеси 1000 жылга тете болду, 1 жыл болгону менен. Жакшы акындар тарбияланып өстү. Бүгүнкү күндө болсо азыр айтып атабыз го, ар кандай мен акын болот элем. Оңой катары ойлошот, бир соодагер болот элем, контейнер алып ушул жерде соодагер деген статусту карманып элем деген сыяктуу сөздү сорого бергендер да болот. Анан бирок мен бул акындарды көрүүдө издейм, эрикпейм. Ушундай адамдар болсо чын эле кана жазган ырыңды көрсөтчү, мага бир куплет ырын жазган ырын жөнөткөн болсо жетиштүү да. Сиз ошол ыр менен эле аны Ыр талдап менен карап коесуз. туруп эле талдап биле алам да. Болот же болбойт экен деген сыяктуучу. Анан негизи адамдан үмүт үзбөш керек. Адам аракет кылса чыга берет. Баягы өзүбүз кыйратып акын боло албай атып, устат дагы болдук деп калдыңыз. Сиздин устатыңыз ким болду эле? Өзүмдөн мурунку жашап өткөн жана катарлаштардын баарын устатым деп белгилей алам. Атүгүл устатын көрбөгөн шакирттер дагы бар да. Эми бул кызык го жаш өзү. Биздики деле ошол сыяктуу. Мисалы, Жеңи жокту көргөн жокпуз, Токтогулду көргөн жокпуз, бирок ошолордун ашыктык ырларын, терме санаттарын ырдадык. Демек биз үчүн устат катары болуп калат. Анан биз кичинекей кезибизде жанагындай черно-белый телевизор бар. Ошол жерде айтыштар болчу. Болгон 3 эле канал тартчу. РТР, ОРТнан, Кыргызстан. Анан талашып көрөт элек. Өзгөчө меники Кыргызстан каналында Эстебес Турсуналиев, Тууганбай Абдиев, Замирбек Үсөнбаев, Ашыралы Айталиев сыяктуу Орозбек Кутманалиевдин термелери,
жана башка ушундай кыргызча кинолор бар го, баарын суудай ичип буларды талбай көрөт элем. Телевизорду талашат элек. Ашыралы Айталиев кадимки Кара Кулботом дастанында күйүп, чын эле өзүнүн баласынын аты болгондо күйүп ырдап атканын көргөндө кошулуп атүгүл экрандагы комуз четкен колдорун дагы өбөт элек. Ушундай бир сүйүү менен, арзуу менен жүрүп отуруп анан келдик. Сиз баягы айтыштарда ушундай берилүү менен бир айткан учуруңуз эмоция деп коебуз да азыр, ошол эмоцияга алдырып баягы бир төккөн учуруңузду эстей аласызбы азыр? Эмоцияга алдырганда тескерисинче акын нугун жоготуш мүмкүн. Чинденип алган болсо, элдин көңүлүнө тие турган, жакпай турган бир нерселерди айтып алышы мүмкүн. Бул тескерисинче муну башкача баамдаш керек. Эл менен сахнанын бир динамикасына аралашуу деп түшүнүш керек өзү да эргип. Мына ошол учурда эл каалаган сөздү акын өз оозунан айтып турат да. Мындай учурлар болот кээде. Чындап эргип. Бул учурда сен рахат да, бул лаззат да. Жыргайсың да. Сиздер баягы жан дүйнөгө азык аласыздар, Жыргайсың. Эл каалаган сөздү айтып турасың. Эл да кабыл алып турат. Кийин көрөсүң аны, экрандан көрсөң. Көбүнчө айтыштарыңды экрандан көрсөң өзүңө жакпашы мүмкүн, бирок ошондой учур дагы мен жанагы айттым го. Өзүнчө бир сөз менен айтып да алгыс, көз менен көрө алгыс бир дагы түшүнүктөр бар. Дал ошол сыяктуу керемет учурлар деп билебиз. Анан мына сиздин оюңузду түшүндүм, баягы толуктап булай жооп бере берейин. Бизде Ахмат Султан уулу деген бар, ал калп ыйлайбы, чын ыйлайбы билбейм, бирок элге жагат да. Анан ойлоп коет элем, кантип эле ыйлай берет депчи. Анан өткөндө эл аралык айтыш болуп атса, Айтбай Жумагул уулу деген казак элинен келген акын экөөбүз айтышып атсак, башында баягы авариядан каза болбоду көп кыргыздар. Ошону айтып отуруп анан ыйлап жиберди да. Анан анага деле моюн бербейм, ой, бизде деле ыйлаган акындар бар турбайбы деп мен дагы ырдап атам. Анан бирок өзүм айланып отуруп экинчи айлампага келгенде ошол өзүмдүн башыма келди. Себеби тарых китептеринен окуганда кадимкидей ыйлай турган акыбалга келесиң да, себеби Касым Тыныстановдун көргөн күндөрү, Жусуп Абдрахман өзгөчө биз бүгүн эч ким оозуна алып дагы баркына жете албай жүргөн бир нерсе. Кыргыздын кыргыз болуп түптөлүшүнө Жусуп Абдрахмановдун кошкон салымы аябай да. Эми бул кишинин тарыхын алсак, элге кылган эмгегин алсак, чын эле ыйлай турчу жагдайдабыз да. Мен буларды дайыма миң кайталап уга берем, окуй берем, кызыга берем. Анан айтышта дагы өзүнүн методикасы бар да. Мына бул учурунда сен темадан ырдашың керек. Мына учурда атаандашыңа коротушуң керек, мына бул учурду болсо өзүң ушундай нерсеге ойношуң керек деп атайын бөлүп аласың, өзүнүн ыкмасы бар да. Анан карап отуруп, эми бизде эл аралык айтыштар эгемен күнүндө өтөт да, анан кантип бир эгемен тууралуу айтпай кетем деп. Ушундай багы сенсиң эгемен, Касым менен Жусуптун каны сенсиң эгемен, кыскасы биз үчүн жан берген бабалардын жаны сенсиң эгемен деп отуруп ушуга сиз айткан сыяктуу бир толкундоолорго түшүп эле кетип баратам, өзүмдү токтоттум ошондо. Себеби эркек балдар үчүн намыс да, көз жашын көргөзүүчү. Дароо мынтип кетип бараткан токтоттум дагы уже. Өзүмдүн темамды буруп башка бир жака кыска кайрып бүтүрүп койдум. Өзүмдүн эсимде калган учур ушул болду. Дагы ушул тууралуу айта бере турган болсом, мен ошол жерде жаш баладай көз шал болуп, эл алдында ырдай бере турчу учур болуш керек эле, балким ар бирин айтып чыкмакмын. Кечээки Сүймөнкул, Таттөбө, Эстебес, Манас атабыз, 40 жорон ар бирин санап чыксаң эле көргөн тагдырларын. Себеби ошолордун баскан жолу менен отуруп биз эгемен кыргыз деген статусту алып атабыз, ушинтип эркин жашап атабыз. Алардын баскан жолу болбосо каяктан бизге эгемен. Демек баягы
бир эргүүгө кирип бараткан учурду өзүңүздөр дагы байкап калышыңыздар керек экен да, мындай учурда. Байкабай коюш керек го. Ошону айта беришим жакшы болсо керек. Мен ошо байкадым да өзүмдү тотуп койдум да, болбосо дагы көп нерсени айтмакмын. Демек кандайдыр бир учурда жакшы дагы жаман дагы эки жактуу алып караш керек экен бул нерсени. Жакшы айтыштар, ушул эле айтыштар боюнча дагы бир суроо болсун. Айтыштагы эң чоң байгеңиз. Көп эле көрүп жүрөбүз, байгелүү орундарга алдыңкы 3-түккө киресиз, анан ошондой учурда акындарыбызга көбүнчөсү эл аралык айтыштарда бир чоңураак байгелер берилсе керек. Сиздин эң чоң байгеңиз кайсы болду эле? Эң чоң байге айтышта калган акчаны айтасызбы? Билбейм, акчалай түрүндө берилеби же кандай? Ал байгени унутуп каласың ал учурда. Ада. Байге эсиңе келбейт, байгеден башка баалуулуктар эргүү айтышта балким бир 2 сап айтышым мүмкүн да. Мисалы башка акындардын ар бир биз баягы бир кино көрөбүз го. Мисалы Троя фильмин алган болсок, ошол жерде элдин эсинде эмне калат? Гектар деп кыйкырат го. Бул эми жашоо өзү ошол да. Бир кинону көрдүң, бир учуру эсиңде калыш керек. Бир айтышка келдиң, өзүңдүн бир сөзүң эсиңде калыш керек. Же элдин эсинде калыш керек. Ийгилик жараттым деп ойлойсуң да. Дал ошол сыяктуу бир айтышка чыкканда бир жакшынакай сап жараткан болсоң, ошол сенин баш байгең болот. Анан мен бирөөнүн баш байгесине суктандым. Бизде Кутман Садыбакасов деген биздин инибиз, шакиртибиз бар. Сонун бала. Үнү сонун, комузу чертип, лирик акын десек болот да. Ырдап атат. Анан мен анын ырын караган жокмун. Тип элдин арасына түшүп атасын карадым да. Аталар өзү балдары тууралуу көп мактана бербейт, билсеңиздер керек го. Тескерисинче кыйратыпсың же ушундай деген сөздөрдү айтып койшун. Сени кыйрат. Бирок мындай чыгып алып туруп кошуналардын арасында, досторумдун арасында ата мактана берет да. Аталар ушундай өзүнүн сүйүүсүн жашырып жүргөн адам эмеспи? Дал ошонусуңара мен атасын көрөйүнчү дедим да. Баласы ырдап атат, көзүн жымшытып алып, эл толкундаган кол чабуулар болуп атат. Анан элдин арасында атасын карасам, ушунчалык көздөрү бакытка толгон, жүзүнөн нур төгүлгөн. Ордунан дагы тура калат да. Баласынын ийгилигине кубанып аткан. Сүрөп жаткандай. Мен ушуну карап алып туруп, баш байге деген ушу турбайбы дедим. Атасы кубанып атса, апасы кубанып атса. Мынакей баш байге, сиз сураган суроого ушундай жооп. Демек, акындардын байгеси башка нерседе жатат. Башка нерседе. Түшүнүктүү. Сиз баягы той топурларга да чыгып жүрөсүз, иш чараларга да ар кандай, барып жүрөсүз, анан сындар айтылат сөзсүз түрдө. Аябай. Бул сындарды сиз кандай көтөрө билдиңиз? Акындарга дайыма айтыштардан кийин мактоолор болот, ушинтип айтты, тигиндей айтты, азамат экен депчи. Анан тойлорго чыгып баштагандан кийин сындар айтылганда кандай кабыл алдыңыз? Сизге мындай жеңил эле өтүп кеттиби же оор тийдиби? Эми сынды дагы карап угасың да. Карап отурсаң, сын айта турган адамдын башында акыл эси бар болсо, сынын кабыл алсаң болот. Жөн эле чыга калып сын айтып аткан болсоң, болуптур, рахмат деп коесуң. Экинчи жагынан мактоо бар. Бирок бул сындан да аябай кооптуу нерсе мактоо. Баатырлардын далайын баракелде өлтүргөн деп коет го. Баракелди деп атып, далай акындарды атып, президенттерди бузуп алабыз да. Эки дос чыкса дагы сен жакшы, сен жаман деп атып, ошону бузуп алабыз. Биздин каныбызда бир нерсе бар. Кыргыз баласы одинокий волк деп коет го. Көбүнчө ушундай мүнөздөгү адамдарбыз да. Бизде өн учурайт момда группа болуп чыгып алып бир нерсени концертти коюп атканы, же бир иш кылып атканын көрсө, биз үчүн көзүбүзгө бакыттай көрүнөт да. Бирок андай нерсе жок үчүн ошондой бакыттай көрүнөт. Себеби биздин андай калыптанган эмес.
Бизде жалгыз ийгилик жаратуу деген нерсе калыптанган. Андай нерселер аз бизде, аябай. Биз мындай аябай кучакташкан ынак досторду санай алсак, санай алышыбашыбыз мүмкүн. Мындай президенттерден бери карай эмне болуп атат? Бес суктана турган достор аз да, мисалы Акжол Махмудов менен Жоламан Шаршембековдун достугун карап суктансак болот. Дагы кимди санайбыз? Демек бармагыбыз деле жетпейт. Бармагыбыз деле жетпейт. Бизде мындай дос же болбосо групповой жамаат болуп биригип алат турчу нерсе болбойт бизде, аз да. Ойлоп коем, ушу биз жеп аткан тамактардан болуш керек деп. Себеби Кытайды карасак, Кытайдын кыздары өтө сулуу. Жылан деле сулуу менимче. Жалтырап, бирок серт. Сүйгөнгө, жылуулук тартуулаганга андай эмес. Орустарды карасак, алар көбүнчө чочко менен азыктанат. Кызгануу жок. Туруп ажырашып кетет, баланчанын аялы менен баланча жашай берет. Үй бүлөлүк арсак терсек жашоо. Кореялар өзүнчө ит жешет го. Кореянын адамдарын көрсөң деле, бүлгөндөрү деле сүйлөшө келсең туруп акырын сүйлөйт кезде ит үргөн сыяктуу карсылдап жиберет. Бул жеп аткан тамактары адамга сөзсүз түрдө таасирин этет. Анан биздикин карап турсак, кой менен жылкынын этин көп жейбиз. Кой менен өзү адамдар да көп. Жылкы сымал жанагы бирикпей атат деп атпайбызбы баштарыбыз? Кызганчаакпыз да өтө. Өзүбүздүн ишибизди да кызганабыз. Ийгиликке жете турчу нерселерди да кызганабыз. Себеби айтыш деп келе жаткан соң биз көп биригип алып ушундай иштерди кылалы деген көп сунуштарын көбүнчө биз ушундай кызганчаак экенбиз да. Биз экөөбүз биригип алып эле жакшы иштерди кылсак болот. Туруп эле мен кызганам же сиз кызганасыз, бул эмне кылган атат деп, бул өз ийгиликке жетейин деп атат. Мени ойлобойт, эмне үчүн жакшы сөз айтып койбойт деген сыяктуу нерсе тез эле жарала берет экен да. Анан буга таарынбай калып, кийинки күндө табиятыбыздагы нерсе турбайбы деп. Туура кабыл алып калдыңыз. Түшүнүктүү. Азыр өлкөдө бир аз кандай десем, төкмө акындарга көбүрөөк көңүл бурулуп баштагандай мамлекет тарабынан. Деги эле бул сиздерди дагы алга сүргөнгө канчалык деңгээлде жардам берип атат? Мурда ушунчалык көңүл буруу болду беле? Көңүл буруу болгондо кайсы жагын баса белгилейсиз? Материалдык жактан. Материалдык жактан болгондо бизде ушундай нерсе жашайт да, мисалы кечээ Азиз Мурадилаев ооруп калды, президент жардам берди, баарыбыз жапа тырмак мактадык. Бир карасаң, бул элибиздин аяй турган акыбалдагысы, экинчи караса сүйүнө да турган акыбалдагысы. Биз эмнеге андай мактай турган акыбалда болобуз? Туура эми мактайлы. Бирок эл башынын милдети да. Кээ бир нерселер эл башынын милдети да. Башынан көңүл буруу керек. Тескерисинче биздин мамлекетте жүздөгөн Азиз Мурадилаевдер ушундай оор менен ооруп атат. Бир жагын албосо бир жагын алыш керек. Коомго медиада үнү жеткен гана адамдар мактап, үнү жеткен адамдар гана кактап жашоолана бербеш керек. Башка дагы адамдар бар. Дал ошоңусуңар акындардыкы деле ошондой. Асыл тукум жылкы деп аябай аздык деп багабыз го, ай сайын. Бир ат үчүн эле 50 000 сомдорду кетиребиз го. Ал эми бир акын үчүн ай сайын 10 000 сом, 20 000 сом каржылап атат, мамлекет акындар үчүн ушундай кам көрүп атат десек, бир аз уятыраак болуп калат да. Ал үчүн бул аябай ат үчүн эле, кээ бир иттер үчүн канча нерсе жумшалат. Мышык үчүн дагы көбүрөөк жумшалат кээде. Муну туура эми, көңүл бөлүп атат деле жакшыраакчылык менен кабыл алалы. Бирок бул дагы жетишерлик эмес. Жетишерлик эмес. Бурган күндө дагы, бурбаган күндө дагы заман өтө берет. Бул убакка чейин токтогул атабыз башка акындар эле
эч кандай мамлекет тескерисинче камап, сабап, соттоп да күндөр уланып келген. Колдосо дагы, кордосо дагы кыргызда акындын саны азайбайт дагы, кемибейт дагы, тескерисинче өнүп өсө берет. Колдоо бир аз болсо дагы болуп атат дейличи, бирок ошентсе дагы мисалы кесиптешиңиз Болотназаров мына бир эмес эки жолу жала жабылып, баягы убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Сиздин көз карашыңыз кандай? Эмнеге ал акынга мынчалык жармашып калышты деп ойлойсуз? Буну мен Болоттун өзүнөн туруп, Болоттун атынан жооп бергеним туура эмес болуп калат. Бирок сырттагы акын тууганы катары кеп кеңешти бере кетүү дагы туура. Болот аябай биз бала кезден чогуу бир өсүп чыккан бир куракташпыз, чынын айткандачы. Аябай жакшы өнүп келаткан, өсүп келаткан акындар болчу. Адамда өздүк дагы позиция болуш керек чындап. Бул жактан Болоттон дагы кеткен кемчилик бар чындап. Көрүп аткан нерсени тана албайбыз да. Бирок адамдан үмүт үзүп болбойт. Аны элдин арасына чыгып ашкере кылуу дагы өкмөттүн дагы өтө чоң катасы да. Мугалимдин абийирин ачуу, акындын абийирин ачуу, Манастын абийирин ачып элди башкарам, ошо менен ийгиликке жетем деш жакшы болбойт. Бир күнү туруп мугалим дагы, манасчы дагы, тигил дагы, бул дагы акыл несине келип биригип туруп, тескерисинче иш болуп кетиши Чоң дагы муштум болот. мүмкүн да. Ал эми экинчи окуясы болсо, бизде нарын жакта кайсы тойго барбайм, мен мисалы бир тойго, мааракеге барсам, каалаган адамдан атымды берип тур деп минип жүрө берем. Ушундай нерсе калыптанган. Башка жакты билбейт экенмин. Бизде ат аяган жер карайт деген макалдар дагы бар. Бул өөнү учурабайт. Өөнү учурабайт. Минип кете бересиң, качан убагы келгенде алып келип берип кое бересиң. Анан ошондой нерседен ал эми кийинки күндө ат өстүрүү болсо, асыл тукум болуп, анан тигил жерде болот, балким биз сыяктуу көрдү. Аны элдин арасына ашкере кылган, биринчиден атын минип кетип калган Болотто дагы ката бар. Ат минип кеткен, ат уурдады деп жаманатты кылган өкмөттө андан 10 эсе ката бар. Менде бул жаңылат да, бирок эл башкарган адам жаңылган татаал нерсе. Койдун жыгылганы көрүнбөйт го, бирок төөнүн жыгылганы көзгө өөнү учурайт. Демек, эфирибиздин аягын эфирди жыйынтыктай берели анда. Баягы акыркы суроо болсун, ушундай мындай үмүттөнүп аткан да, мисалы бул келечекте чоң акын болот, кыйын болот, күчтүү болот деп күтүп аткан, үмүттөнүп аткан адамдарды ушинтип сындыра берсе, биздин акындардын баягы бул өнөрдү улап кетүү, өркүндөтүү, бир каалоосу өчүп калат деген нерсе барбы? Каалоосу өчөт. Бул биздин мамлекетте бар жакшы. Биз терс жактарын айта бергенибиз болбойт да. Мен Кытайга да бардым, Европадагы бардым, араб өлкөлөрүнө бардым, казактын талааларын бүт кыдырдым. Кыскасы дүйнөнүн көп жерлерин көрдүм. Айланып келип отуруп Кыргызстандан өткөн эркин мамлекет жок экен. Себеби бул биздин өлкөдө кааласаң президент бол, кааласаң кул бол деген мыйзамда жашайбыз. Башка мамлекеттерди билбейм, Кудайдын нагыз эрке кулдары мына Кыргызстанда жашайт да. Каалаганын кылат. Отуруп алып сүйлөй берет орунсуз деле. Отуруп алып периштеге айлана берет. Бизде каалаганын кылууга мүмкүн. Дал ошонун сыңары бул түрмөгө камалуу же суракка баруу деген нерсени оор деп билишибиз мүмкүн. Бул оор эмес. Бул тарбия. Бул замандын камчысы, Кудайымдын мээрим камчысы деп түшүнүшүбүз керек. Нагыз оор акыбал мекенден куулуп, сыртта күн көргөндөрдүкү эң жаман. Сыртта жүрүп султан болгончу мына бул жердин түрмөсүндө ултан болуп отурган жакшы эле. Эр жигиттин башына эмне келип, нелер кетпейт. Андыктан
Но заман өткен сайын эркектердин аң сезими дагы аялдаша баштады чындап. Бир нерселес болсо эле боор ооруй беребиз. Түгөл мектепке дагы кол салдык. Ой, уруп атат, антип атат, мынтип атат депчи. Бизде системанын туура эместигин түшүнөбүз, бирок кээ бир нерсени моюнга алышыбыз керек. Биз мына эркектер, жигиттер аял мүнөздө болбошубуз керек. Себеби мен муну эмнеден билем? Бала кезде бизди ата акебиз тарбиялаган күндө биз ошондо кадимкидей витамин алган сыяктуу ушундай өзүбүзгө келип калат элек, бозалачаң кылып сабаган күндөрү элечи. Мектепке барганда да агайлар сабайт эле тентек кылып койсок. Ошондо дагы өрөкүп, өзүбүздү эркек сезип, кадимкидей бир балансыбыз, батарейкабыз толуп кубаттанып калат элек да. Андыктан эркек киши кааласа бычактын мизини менен басат, кааласа гүлзар аралап жашайт. Эркектин күнү өтө берет, тескерисинче ушинтип турмушка бышканы жакшы. Анан сиздин сурооңузду жооп берем деп атып, эмне тууралуу суроо бердиңиз эле? Баягы ушундай кысым боло берсе, эми бул эле бир чети кысым да. Болот Назаровдун мисалы бир кысымды көрсөтүп атат да. Анан баягы өсөм, өнүгөм деген төкмак болочокто кыйын тынчыкма акындарыбыздын шабайын суутуп коебу? Мындай нерсени коомго жарыялабай эле коюш керекпи? Сиздин оюңуз? Макул, мен бул жагынан мындай жооп берет элем да. Биз көзүбүз көргөн нерсени гана сөз кылып сүйлөө, бир аз акча чапкандык жаңылууна гана алып келет да. Болот тигиндей болду, түрмөгө камады, кысым көргөздү деп. Бирок биз адамдарда сознание, подсознание деген нерсе бар да. Балким өзүнүн подсознаниясында болот камалам деп жүргөндү каяктан билебиз? Камалам деди, Кудай орундатты камалды. Биз билбеген нерселер бар да, парданын ар жагында. Мен муну ушундай деп түшүнөм. Көз көргөн нерсе менен болот тентекти кылып өкмөт алып барып камады деген нерсени ойлонбойм мен. Тескерисинче ушинтип уурдайм, бир күнү камайт деген гана ойдо жүрүшү мүмкүн. Аткарылды. Эң биринчи баягы адам өзүнүн оюн түзөш керек. Ооба, мен деле мисалы ошондой ойлошо болсо, мен деле камайт бир күнү. Ойлогон оюң, сүйлөгөн сөзүң, күмөн санооң өзү ишке ашат го. Жакшы, Баян мырза, эфирибизди жыйынтыйлы. Бизге келип бергениңиз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Эфир соңунда сизден бир каалоо тилек болсун. Каалоо тилек. Мен өзүмдүн туу тутуп байрактай көтөрүп жүргөн бир сөзүм бар. Мурундун учун тиктебей, кылымдын тушун тиктеп жашайлы депчи. Азыр мурундун учун тиктеген адамдар өтө көп санда көбөйүп кетти. Мына жерин тиктеп алып эле. Мына жакты карайт, комментарий жазат. Арзан ой жүгүртөт, мындай болсо эмне болот экен? Арзан жашойт. Кыскасы өзүн тааныйлык. Өзүнүн мурдун учуп тиктегендер. Бул жанагы куйругун тиштеп алып айлана берген итке окшош болуп калат да. Кылымдын тушун тиктеп жашоо бул өзү тагдырга ишенүү деген нерсе. Ар бир кыргызга каалайт элем, кылымдын тушун тиктеп ишин кылса, окуса, билим алса, өссө деп. Арканды узун таштап. Президенттерди алмаштыруу менен, жогорку кеңешти таратуу менен Кыргызстан өсүп өнүп кетет десек, жанагы куйругун тиштеп айлана берген ит сыяктуу болобуз да. Ал эми мурун кылымдын тушун тиктөө, мектептерде билимди жакшыртуу, балдардын акыл ой, билим, интеллектуалдык деңгээлин жакшыртуу, мына ошондо толук түрдө Кыргызстан өсүп, өнүп, эртең Японияны жакалап мындай отур, Кытайды жакалап тизеге бүтүрүп мындай отур, Америкага барып сен кимсиң? Башка өнүккөн өлкөлөр менен тең акыл айтып, сендер менен өсөсүңөр дей турган жагдайда Кыргызстан сөзсүз түрдө болот. Себеби аз чакан, аз сандагы элдердин өнүгүп өсүп кетүүсү тез арада гана боло турчу жагдай. Бирок мен эч убакта үмүтүмдү үзбөйм. Кийинки сонун жаштар келатат. Маңдайында нуру бар, таңдайында ыры бар. Көзүнөн карасаң, жашоо Кыргызстандын келечегинин жакшы экени көрүнүп турган жаштар сөзсүз түрдө
көрүнүп атат. Буюрса поколение куракташтар алмашканда, буюрса Кыргызстан өнүп өскөн заман бат эле келет.